Түз эфирлерибизде учур маселеси программасы менен улантабыз. Мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсызбы? Бүгүн дагы кайрадан Кыргызстандагы энергетиканын абалы жана баа саясатына токтололу деп атабыз. Анткени өткөн жумада президент Садыр Жапаров электр энергиясына болгон тарифти көтөрүүгө мезгил келгендиги жөнүндө өзүнүн кайрылуусун элге жасады. Бул азыр эмес, бирок жаз айларында тарифти кайра кароо маселеси тургандыгын айтты. Мындан улам биз бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы энергетиканын абалы кандай, дегеле кризистик абалга эмне себептен келди, андан кантип чыксак болот, дегеле баа саясатын кандай жүргүзүш керек деген суроолордун тегергенинде дал ушул тармактын өкүлдөрү менен талкуулайлы деп атабыз. Биз менен болуп туруңуз. Студиябыздын меймандарын тааныштырайын. КМШ жана Кыргызстандын эмгек сиңирген энергетиги Калый Рахимов, энергетика тармагы боюнча серепчи КМШнын эмгек сиңирген энергетиги Бекбол Маматбеков, Кыргызстандын күн жана шамал станциялары ассоциациясынын жетекчиси Кундуз Кырбашева. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Алдын ала ыраазычылык билдирем атайын убакыт бөлгөндүгүңүздөр үчүн. Алгач сөздү ушул жогоруда айтылгандай энергетиканын абалынан баштасакпы деп атам. Калай ага, сизден баштайлы. Дегеле ушундай абалга эмне себептен келдик? Мына жакында аномалдуу суук деп айтып атабыз. Бул дагы ошо энергетиканын абалын мындай жыртык тешигибизди көрсөткөндөй болду окшойт да. Анан жаратылышка биз эч ким мындай кепилдик бере албайт. Кийинки жылы мындан да суук болушу ыктымал. Анан жалпы ушу энергетикалык кризистен кантип чыгабыз деген суроону бүгүн талкуулайлы деп атабыз. Жалпы абалга токтололу алгач. Жакшы, жалпы абалга токтолгондо бизде энергетика жакшы өнүгүп келаткан. Советтер Союзунда чоң ири гэстер курулду. Мына төмөнкү нарын гэстер, 5 зор гэстер курулду. Анан Союз ыдыргандан кийин электр энергиябыз кенен болду. Үзгүлтүксүз берип аттык. Ошо убакта эле Казакстанда жетишпей суткасында күндүзү өчүрүп, түнкүсүн өчүрүп, Грузия, Арменияда начар болду. Бизде жакшы эле болду. Но республикада өкмөттүн акчасы жок, элде акча жок, ошондой оор акыбал болуп калды да. Анан эл төлөй албай урдай баштады. Ошол урдамай 40%ке жетип, анан тарифти көтөрө албай энергетиктер, эл төлөй албай, канча көтөрсө карыз болуп калып атышты, урдамай көбөйдү. Ошентип өнүгүп аттык. Анан тиги Союз ыдыргандан кийин таш көмүр гэсин куруп бүттүк. Мурда курулуп аткан болчу. Шамалды сай гэс курулуп оборудованиясы келген болчу, шуну куруп бүттүк. Кийин 2001-жылы ТЭЦтин 11-агрегатын койдук. Анан 2010-жылы Бакиевдин убактысында Камбарата 2 бир агрегат койдук, 120 мегаватт. Ошол башка эч гэстер, жылуулук станциялар, башка типте электр станциялар курулбай атты да. Мен эсептеп чыкканда ошо акыркы 30 жылда курулган кубаттуулуктар мурунку 30 жылга караганда 7 эсе аз курулду да. Ну, керектөө өнөр жайда азайып, кичине жеңил болуп, но эл абдан көп керектей баштады. Элдин керектөөсү аябай өстү. Анан мына 2001-жылы энергетиканы бөлүштүрүштү. Тиги батыш өлкөнүн эксперттери частный собственность киргизебиз, социализм болуп калбасын кайта деп бөлүштүрдү. Распоред компаниялар частный болмок эле. Частныйга эч ким албай койду. Потому убыткасы көп болчу, өнүкпөй атты, урдалып атты көп электр энергия. Анан ошолор кайта мынакей быйыл НЭСК жок, алар деле ошо жылы болгон НЭСК аба электростанциялар. Быйыл эми бириктирди.
кішкене санын азайтабыз деп. Көп деле азайта алышкан жок. Зам директорлерден 60 киши кыскардык дейт. Службалар 2 есе болуп калган да. Ол үшін бір 12.000 киши иштесе 16.000 болуп кеткен. Ошол сан почти калып калды. Ошол жактан жакшы ишке ашыра албадык үнөмдөгөнгө. Тариф болсо мындай болду. Мына Акаев 2005 жылга чейин президент болду. Тариф өсүп атты, өзгөрүп атты, 2 ставка болуп, 1 ставка улам өзгөртүп деле кыйынчылык болуп атты. Бакиев болгондо 2005 жылы 70 тыйын болчу. Ошол тыйынды бааны 4 жыл кармап туруп 5 жылы 2 эсе көбөйтүп салды. Восток электро, Север электроны өзүнө частный собственность калып, ал прибыль бериш керек да. Прибыль алыш үчүн баасы аз болуп атты. 2 эсе көтөргөндө эл наразы болду, абдан катуу көтөрүлүш болду, чатак болду. Бакиев качты. Ордуна Отунбаева келди. Отунбаева 2 жылга жакын болуп, ал Бакиев көтөргөн тарифти кайта 70 тыйынга түшүрдү. Андан кийин Атамбаев болду. Атамбаев да козгогон жок тарифти. Мына кийин 15 жылы Атамбаев уже 3 жыл президент болгондон кийин дагы дефицит болуп, кризис болду да, ошондо доллар 49 сомдон 69 сом 90 тыйын көтөрүлүп кетти. 43% көтөрүлдү. А биз тарифти 10% көтөрдүк. 77 тыйын кылдык. Ошондо 1 сом 43 цент болчу долларга которгондо. Ал 1 сом 7 тыйын болгондо доллар 69 болуп калганда 1,1 центке түшүп калды. Төмөндөп кетти. Азыр эми бүгүн доллар 86 сом болуп атат. Бүгүнкү доллардын эсептегенде 0,9 цент болуп дагы төмөн кетти. Эми ушундай жагдайлардан улам энергетика тармагы ушундай абалга оор акыбалга түштүк. Ошо 15 жылы 10% эмес, бир 30% көбөйтүш керек эле. Ошондо 1 сом кылганда болмок да. Ошо кезде эле. Андан бери дагы мына Атамбаевтан кийин деле 2 жыл өтүп баратат. Козгобой турду эле. Эми азыр ошол кемчиликтерди оңолуп келатат. Президент туура сунуш кылды. Ошо президенттин сунушу боюнча дагы программабыздын алкагында кененирээк кеп кылалы агай. Кечирим сурайм, Бекбол агай, айтсаңыз, ушул энергетиканын абалы эмне себептен ушундай жагдайга келип калды? Алдын алсак болот беле? Буга чейин ушул энергетика тармагы үчүн канчалаган каражаттарды сырттан карыз алып аткан учурларыбыз дагы болду, болбой эле бүгүнкү күндө 137 миллиард карыз болуп атат. Бул тармак сиздин пикириңиз? Чындыгында эле ачыгын айтыш керек. Баягы от дегенден ооз күйбөйт деп Конфуцийдин айтканы бар да. Ушу чындыкты жашырып жүрүп, эчтеке болуп өтүп ушу абалга жеттик. Биз илгертен бери кыйкырып келатабыз. Тариф деген товар, кадимки эле товар. Жеп аткан аныбызды кандай сатып алсак, тарифке да ошондой мамиле кылыш керек. Тариф деген экономический категория деп айтып келатабыз. Эчтеке жок. Анан биринчиси ушул энергетика ушундай эмне акыбалга калган. Биринчиси эгемендик алгандан кийин 30 жылдын ичинде биринчи 20 жылда эйфорияга түшүп эле эч бир энергетик көңүл болгон эч ким болгон жок. Сөзүн ачыгын айтыш керек. Уурдалды, тонолду. Билесиңер, бирөөрүнүн аттары айтылды. Далай акчалар тонолду. Сөзүн ачыгын кериш керек. Жоготуулар 40%ке өсүп кетти. 40% өсүп кетти. Азыр где-то 11-12%, а мурун 40% жоголду. Ошонун негизинде уурдалып, тонолуп, дымып, токтоп калды энергетика. Сөзүн ачыгын айтыш керек. Кичинекей тариф көтөрөлү десе эле баягы саясатка аралаштырып шайлоо тигиндей мындай ушундай чоң
иш-чара болгондо эле кокуй эл көтөрүлөт деп эле аны караган эч ким жок. Кайра айтып бул киши айткандай, кайра көбөйтпөй, кайра алага карабай эле бирдеме болгон окуя болчу да. Ошон үчүн элибиз да өзүбүз да ушул абалга келгенибиз үчүн. Кээ бир чындыгын айтыш керек, ушу элиме кайрылып кеткенлер ушулчудан пайдаланып. Кээ бир мен билем деген академиктер ушул энергетика түшүнбөй туруп болбогон сөздөрдү айтышты да. Эми келип барабан тегерине зымилип койсо эле шоток жүрөт, эми үчүн тарифти буга чейин көбөйтөсүңөр деген сөздөр болчу да. Энергетикада эң татаал механизм да. Анда эмне гана жок. Электроникадан баштап башка татаал жабдыктар бар. Шуну туура түшүнүш керек. Кээде могу тоонун башында орнотулган асыр мамлар опора деп коет орусча. Ага жол салынган. Жолду дайыма тазалап турса да болбойт. Ага каражат да керек. Себеби анын башында электрондук механизмде, электрондук татаал жабдыктар бар. Аларды карап туруш керек. Ошолордун баарын эске алыш керек да. Анан тарифке чындыгында көңүл бөлгөн жокпуз. Бизде дүйнөдө мындай тариф жок. Дүйнө эмес бу. Биздин СНГ өлкөлөрүндө мындай тариф эчтеке жок. Пайдаланбайт. Мисалы үчүн экономикалык закон бар, мыйзам бар дейм. Ар бир өндүрүш эң жок дегенде чыгашасын кириши менен жабыш керек да. А биздин ишканалар жаба албайт азыр. Жаба албай келген. Азыр мына былтыр ушу энергия компаниянын дефицити 10 миллиард сом болду. Эмне деген кантип иштейт анан? Кантип өсөт? Анан өзүңүз айтып калдыңыз, эмне үчүн ушу көп карыз алып, аны кайда кетирет деген суроо туулуп атпайбы? Бир жагынан бир жакшы жер болду. Канча кыйналсак да, өзүбүздүн республикада шакек пайда болду. Мурун баягы азыр биздин ГЭСтер жанаң эле баягы ылдыйкы каскад деп коет, Токсолос каскад ошакта эми ГЭСтердин баары ортодо жок, чыгышында жок. Верхний Енарес каскад деп бир кезде орустар менен кичинекей ишалакка жүрө баштады, ал да токтоп калды. Ошондон электр энергияны түндүккө жеткириш үчүн бир эле линия болчу, жанагы 500 киловольттук чыбалгы болчу да, ал жетишпейт. Ошон үчүн андагы энергияны бияка ташып келиш үчүн ушу Сыккөл, Нарын облустарын электр энергияны жабдыш үчүн ошоктон алып келчүбүз. Жолдон транзит катары Казакстан, Өзбекстандан өткөн энергияга 1,5 миллиард сом төлөчүбүз, карабайсызбы? Эми ошондон кутулдук, алардын баары энергетикага жумшалып жатат. Аны үчүн баягы эми үчүн кетип калды деген сөз чоң объекттер курулду. Мисалы үчүн Датка подстанциясы жана 500 киловольттук 110 миллион доллар кетти. Анан тетиги аскан ашып чоң чыбалгы келди жана 500 киловольттук кем подстанциясын көрсөңөр керек. Ушундай чаң жакшы заманбап подстанция курулду. Ал кезде 400 миллион долларга. Анан азыркы мен кичинекей эле бер жагын айтсам, Токтогул КЭСин реконструкцияга 350-360 миллион доллар кетип атат. Өзүбүздө мындай көтөрүп, өзүбүз жасайлы деген акча жок. Мен айтпадымбы? Өндүрүш эптеп, септеп эле азыр жашап атат. Мына быйыл улуттук электр тармагына баягы күнү бюджеттен карасам, эмдиги жылга 6 миллиард сом дефицит менен иштейбиз деп атат. Анан кантип менен өңөлөт? Кантип өнүгөт? Ошону ойлоңуздарчы. Ошон үчүн эгерде биз келечек жөнүндө ойлосок, ушу элиме да кайрылып кетем. Биздин балдар, биздин нерелер энергетиканы жакшы сапатта, жакшы калыпта алып калыш үчүн азыр чара колдонуш керек. Менимче президенттерибиз туура түшүндү. Мурункулар муну караш эмес. Бирдеме эле окуй, баягы күч менен эле азайткыла, мындай кылбагыла, көбөйтпөгүлө эл көтөрүлүп кеткен маселе жүрүп жатканда мындай болбойт. Ошон үчүн мен айтарым, тарифке түз кол менен караш керек. Тарифти көтөрүш керек. Илгертен бери айтып келатабыз. Баягы бир сом 50 тиындандын кереги жок. 10 тиындан көтөрсө болот болчу. Инфляцияны жабыш керек болчу. Ошондо жанакы азыркы жабдыктарды кичинекей эскирген жабдыктарды алмаштырууга болот эле. Азыр энергетикага пайдаланып аткан жабдыктардын эскилиги 50-60-70% чыккан. Анан кантип энергетиктерди биз силер жамасыңар деп. Кээде түшүнбөгөндөр мына депутаттар жумшак креслого отуруп баягы кыйкырып отурат, министрге суроо берип. Булар соттош керек, кетириш керек деп. Азыр өзүлөрү бар ишканаларды карасынчы. Иштеп аткан машина 80 жылдагы машина, 70 жылдагы машина биринчи дөңгөлөгүн бирине салып отурушат. Ошон үчүн мен айтарым, биринчиден бу энергетика баарыбыз кичинеден чоңубуздан баштап, тетиги чоң мамлекеттик жетекчилерден баштап энергетика көңүл бөлүсөк болбойт. Сөзсүз.
биринчиден ушу тарифти колдонуу жана айтып атпайсыңбы, президент ушундай көтөрөбүз деп айтты деп. Бул туура маселе. Андан эчтеке болбойбуз. Мына сотканы баарыңды көтөрүп жүрөсүңөр, бирди 5 киши 5 сотка көтөрүп, ошого жана бирдикти кошкондо акча жумшайт. 1,5 миңге чейин, Мисалы үчүн, мына мен коммуналдык үйдө турам. Ушу баардыгын күйгүзсөң да где-то 500 сом. 550 сом болор, андан эчтеке болбойт да. Бирок энергетикадан чоң жардам жөлөк болот да. Кундузайым, энергетика боюнча сиздин пикириңиз кичине мындай башкачараак пикир болуш керек деп ойлоп атам. Анткени биз мына жашыл экономика деп атабыз, энергиянын башка булактарын колдонуу боюнча биз кеч калдыкпы деген суроону сизге бергим келип атат. Анткени акыркы 2-3 жылда эле ушул маселеге мындай басым жасап калдык. Туура айтасыз. Бизде энергетика бул бизде экономикалык көз карашта каралбайт. Негизи эле энергетика бизде бул саясат. Башынан эле ошо саясатчылардын манипуляциясы болуп келген. Ошондуктан энергетикадагы тарифти көтөргөнгө мурунку бийликтегилер мындай коркушчу да. Себеби анын артынан революция болуп кетиши мүмкүн, же мен ушул бийлик менен ажырап калам деп. Ошондуктан эч качан мурунку саясатчылар ушу энергетиканы экономикалык тараптан карабай, көбүнчө саясат кылып колдонуп келишкен. Азыркыга чейин деле ошол манипулятивдүү эффектилерди жасашат энергетикага келгенде. Бул биринчиси. Экинчиси, жана тарих маселеси боюнча мен сот тармактарда көбүрөөк отурам. Элдин пикирин карап элетам. Негизи чындыгында баары көп эле түшүнүп атат. Дүйнө жүзүндө болгон ошол энергияга баардыгы эле кымбаттап атат. Азык-түлүктөр, ошол эле газ, көмүр, бензин, бул деле энергияда. Ошондуктан тарифти көтөрүү туура деп эле кабыл алып атат. Бирок экинчи маселеси болуп атат. Бул ошол энергетикага салынган акчалардын, ошол 2 миллиард доллардын натыйжасын биз эмнеге генерация өскөн жок? Эгерде ошончолук карыз алынып акчалар алынып атса, эмнеге биз энергетикалык кризистен чыккан жокпуз? Ошондой жанагы многомиллионный тендерлерди показательный кылып, мындай көрсөтүп текшерсе депчи. Себеби баарыбыз эле билебиз да, энергобарон деген понятиялар бар. Чындыгында ошо энергетиканын биз баягы чындыгында таза жүрөгү менен иштеген энергетиктер жөнүндө сөз болгон жок. Баардыгы өзүнүн милдетин так аткарышты. Бирок анын арасында дагы анда-санда ошол чоң коррупцияга илешкен чиновниктер бар болчу. Ошолорду да текшеришсин да, 30 жылда эми канчалаган карыздар алынды, натыйжасын, генерацияны көргөн жокпуз деп. Жашыл экономика бул азыр дүйнө жүзүндө болуп аткан тренд. Биз Кыргызстан эч нерсе, жаңы нерсе ойлоп таппайбыз. Ноу-хау же бизде илимий изилдөө институттары бир жаңы нерсе ойлоп табылбайт. Нам не надо изобретать велосипед. Бизде кандай мамлекет, дүйнөдө өнүккөн мамлекеттер кандай өнүгүп атса, ошону өзүбүзгө бизге адаптация кылып эле алып келишибиз керек. Суу, ооба, Союз учурунда изилденген биздин гидропотенциалыбыз, Союз таркагандай деле билебиз, биз аны мындай азыраак колдонот экенибиздичи. Бирок суу менен, күн менен шамалдын потенциалы изилденген эмес. Эми мына акыркы 2 жылда эле изилденип атат, кандай потенциалыбыз бар экен. Биз генерацияны азыр бизде жетишпей атса, болгон булактан алышыбыз керек. Суудан дагы, күндөн дагы, шамалдан дагы, жана жаңы чыгып аткан технологиялардан дагы баардыгына тең. Бүгүнкү күндө 1 мегаватт ГЭС саласыңбы, күн станциясын саласыңбы, шамалды саласыңбы, баасы 1 миллион доллардын тегереги. Бул технологиялардын өсүшү менен, кээ бир жабдыктардын арзандашы менен болот да. Анан сууда бул эми жаратылыштын сыноосу да, аны биз айта албайбыз да, азайышын, көбөйүшүн. Ошондуктан баягы бир нерсеге байлап койгондо, бизнесте түшүнүк бар да, баардык жумуртканы бир корзинага салганда. Мисалы үчүн суу азайып калса, баардык и так эле 90% ГЭСтен алып атпайбызбы сууну? Суу азайганда биз ошонун запкысын жеп атпайбызбы? Ошондуктан альтернативаны дагы кошо алып кетишибиз керек. Бул күн жана шамал. Кошуна мамлекеттерибизде өнүгүп атат. Эмнеге биз аны алып келе албайбыз? Алып келе алабыз. Инвесторлор толтура энергетикага, жашыл энергетикага салам деген инвесторлор көп эле. Өзүбүздүн гана жана мыйзамдарды тууралап, ошого ылайыктуу келип, кайра эле ошо тариф саясатын тууралап, мисалы үчүн ошо салынган инвестицияларды булар длинный деньги дейт, узак акча 20-25 жылга салынган.
Анан сөзсүз түрдө булар сом менен салбайт да, башка валюта менен келип атат да, доллар менен салса, ошол возвратность денежных средств кайра ошону доллар менен эле бизге бергиле деп атат. А биздин мыйзамдар ага жол бербейт. Биздики сом менен гана беребиз деп атат. Анан 25 жылга алар өзүнүн жана фин планын түзгөндө сом менен түзүш үчүн алар үчүн кыйла эле мындай кыйын болуп атат да. Ошондуктан алар ошону ойлонуп атышат. Кандай салабыз деп. Ошондуктан мен тарифти негизи инфляцияга байлап, жыл сайын биздин президент мындай жарыя кылбай эле мындай көтөрүлүп атат дебей эле, жыл сайын эле өзү по умолчанию эле 5-10% көтөрүлүп турса, биз деле көнүп калмакпыз да агачы. Бул эми рынок өзү диктовать этиш керек да. Өзү ошончолук суроо талап көбөйүп атса, калктын саны көбөйүп атса, экономика өсүп атса 5%, сөзсүз дагы бир жаңы мощностьтар кирип туруш керек да. Ошондуктан муну биз дагы туура түшүндүрүп, ошону мындай рыночный эле рынокко кой бериш керек дагы. Рынок ошол өзү бааны коюш керек да, канчалык кайсы тариф эң ыңгайлуу депчи. Бирок эми түшүнүп атабыз, бул саясат. Ошондуктан азыраак акча кошуп көбөйтүп атышат. Баягы эле маселе саясий көз караш менен карап калгандыктан ушул биз ошондон чыга албай атабыз да, такыр чыга албай атабыз. Эми тарифке келели, президент Садыр Жапаровдун сунуш катары айтылып атат, эми азыр 23 тыйынга 1 сомго чыгаралы деп. Бирок буга чейин дагы энергетиктер менен сүйлөшкөндө алар айтышты, ошол эле Кундуз айымдын айткан пикирлерин айтып атышат. Мындай жыл сайын мүмкүн 10 тыйындан кошуп турсак мындай абалга келбейт элек деп. Кээ бирлер айтып атат, дароо эле мындай өздүк наркын актай тургандай кылып эле көтөрөлү депчи, агай, пикириңиз? Туура. Кундуз айым туура айтат. Ошол эле Бакиев жылда 20-25% көбөйтүп турганда эл көнүп калат эле, кулабайт эле, улантып иштеп кетет эле, мүмкүн байыт эле, максимум болуп бүт энергетиканы тейлеп калышат беле. Анда жакшы өсүп кетмек эле энергетика. Ошол биринчи себеп болуп атат. Кундуз айым туура айтат. Ошо жылда караш керек да. Мына положим 2001 жылы баягы бөлүп аткан Төлөбердиев экөөбүз Всемирный банктын консультант болдук. Ошондо чет өлкөдөн келген эксперттер ушу бөлүп капиталистке метеоиздешип аракет кылып аткан баарын көрүп угуп аттын. Деге ошо частный компаниялар кызык прибыль түшкөнгө да, ошондо ошол рыночный отношение менен баа өзгөрүп турмакта. Бизги ушу бүт товарлардан жалгыз электроэнергия өкмөттүн колуна каралып калган жатак болду да, өзгөрбөй тургузуп алдык. Эми мындан ары дагы ошо мына аксакал ошо агентствода иштеген, ошо кезде агентствону уюштуруп атканда ошону айтып келатып унутуп коюп кайта кайрылып атам. Агентство өкмөттөн независим болуш керек. Тарифти далилдеп айтып туруш керек. Ошол саясатын жүргүзүп. Энергетиктер баш ийбеш керек, өзүнчө болуш керек деп уюштурган да. Болбой калды, аларды укпайдык. Анан кийин аларды энергетика кошуп жиберди. Азыр энергетиктер эч ким укпайт азыр. Тиги мына Камбарата 2 кести 90 эле мегаватт берет. Генератор 120-30 мегаватт жабык болуп атты. Ошондон тиги Аралга, Чайекке 110 километр, 110 киловольттук 100 километр линия куруп койсо эле 30 мегаватты бере берсек, система да эконом болмак, потеря азаймак. Ошол эле Чайекке токтогул кезинде 700 километр аралап ток келип атат. Ал жерде 100 километр менен бармак да, потерясы азаймак. Тияктан переток азаймак. Укпайт энергетиктерди. Энергетиктер бирибизди укпайбыз. Мынаки көп эле сунуштарды кылабыз, мына ученыйлар. Угуп койбойт, мышты жогору жакка жазсаң, ступенька менен төмөн кетет кагазыбыз. Анан мындай узун кат келет, мындай энергетиканын тарыхын жазып туруп кайта жооп берип коесуң. Ошентип маселелер чечилбейт.
Азыр туура эле болуп атабы ошондо 23 тыйынга азырынча ушундай көтөрүп турганыбыз туурабы же алда аз. Ошол 1 сом 43 тиынды бүгүнкү күнгө кайта восстановить этишет где-то 1 сом 35 тиын болуш керек. А себестоимость президент өзү айтты 2 сом 38 тиын деди. Ошого жеткириш керек да. Ошол азыркы 1 сом да аз. Вот жарым жылда, ар бир жарым жылда бир 30 сомдон тыйындан кошуп туруш керек го. Эмесе оңолбойт акыбалыбыз. 30 тыйын, 20 тыйын деп заранее муну санаш керек. Болжалда. Санаш керек. Анан жанагы мен дагы айтып кетейин, бизде сөз болуп атпайбы, кайда кеттакчы деп. Бизден ушу туура түшүнүк болбосо, эл кайдан түшүнөт? Туура түшүнүш керек. Мүмкүн уурдалган, коррупция болгон жерлери бардыр. Аларды чындыгында эле жазалашсын, табышсын. Сөз жок. Бирок айтып атпайм, жана Шакет түзүгө почти 1 миллиарддан ашык доллар кетти. Айтып атпайм, датка курулду, кемин курулду, терс реконструкция болду. Мына Токтогул кеси баары реконструкция 240 мегаватт кошумча берет да, ал шамалды кесин жаңгыргандай чоң кубат берет да 270. Анан жанакы Камбарат 2-нин биринчи очерети киргенде 120 мегаватт. Ал почти иштебей атат, себеби могу күн немесин жанагы чакан кестерди курабызбы, азыркы могу абал чечилбейт. Камбаратаны бирди курмайынча эчтеке чечилбейт. Камбаратанын кубаттуулугу 1900 мегаватт. Мисалы үчүн 200-300 чакан кеске андай мощность кубат бере албайт. Ошон үчүн экинчи маселе, кышында быйылгы куракчылык болот, суу келбей калат, Токтогул суу сактагычы азайып кетет. Тыштан импорт жасалган маселе бул ушундан көтөрүлүп атат. Ушул маселени чечиш үчүн Тойлка Камбараты бирди куруш керек. Камбараты бирди кургандан кийин Токтогул суу сактагычында 6 миллиард куб суу сакталып калат. Азайды көбөйдү деген маселе жоголот. Азыр Касамин деген проект жасалып атпайбы? Афганистан, Пакистанга электроэнергия беребиз деп. Азыр жайкы мезгилге гана каралган. Жайкы мезгилде 20 миллион суткасына киловатт час колдонулса, элдер жанакы өнөр жай айыл чарбасы кышында мына азыр кыйналып аткан кезде ограничение деп атпайбыз, өчүрүү болот деп аткандай 70тен ашып кетип атпайбы, өзүбүзгө жетпей атат. Ушундай суунун башында туруп, суу потенциалы мисалы үчүн 140-150ге жетип атса, биз ошонун 10% гана пайдаланып атабыз. Мына жашыл экономикадан ошондон. Анан тарифти мындай коелуп тигиндей койгондо болбойт, чындыгында эле. Сразу көтөрө койгондо бизде мисалы үчүн төлөө маселеси келет. Мына азыр санап жүрүшү 110 миң кедей адамдар, кедей үйлөр бар. Жашап, араң жашап жүрөт. Алар кантип төлөйт? Ошон үчүн социалдык колдоо маселесин көтөрүш керек. Мамлекет тарабынан алга жардам берип туруп, тарифти көтөргөндөрдү аяш керек. Шуну унутпаш керек да. Биринчи, тариф маселесин коерду, ошолорду кандай колдойбуз? Канча акча керек? Баарын санап туруп, өзүнүн мүмкүнчүлүгү канча, бюджеттен канча кетет? Ошондой маселеге туура болуп калат. Экинчи маселе, абдан эскирди деп атабыз. Мына биз азыркы себестоимость эмес, ал башкача. Бир азыр себестоимость электроэнергия өз наркы 1,50ге жетип атат. А биздин тариф 77. Караңыздар, 4-чы чыкканда лифт калып атат. Ошонун баары жетпеген акчаны дефицит өтпөйбүз 10 миллиард. Мына Неск эмки жылга 6 миллиард деп атат ушул. Ушулардын баарын жоюлса болбойт, 1 жылда жоя албайбыз муну. Акырындан этап менен мүмкүн 23 тыйын пока болор, бирок bir kvartal болбогон окот. Муну аябай санап, экономикалык негиздеп, элдин шартын, элдин баягы бүт өсүшүн, экономиканын өсүшүн ким кайда канча кетет, дагы курулуш керек да бирдеме. Ошолордун баарын карашыбыз керек. Теперь бу карыздан кутула албайбыз, кутулушубуз керек да. Аны жабышыбыз керек да. Анан баягы бир суроо берип атат, чындыгында эле кайда кетет акчалар тигинде. Азыр мына ар бир компания азыр Гартек деген мамлекеттик агентство бар, тариф карайт турган. Ошого көтөрүп барышат. Момунча капиталдык ремонтко, момундай текущий ремонтко, момундай эмеге жаңы жабдык алууга деп. Ошонун баары чиймелеп илгери баягы чоңдор айткан боюнча, көтөрбөгүлө деген боюнча баарын кесип туруп кичинекей берип коюшат. Ошонун негизинде ушул акыбалга келип отурабыз. Реальный санаганда башка цифра чыгат. Башка эмелери болот. Ошон үчүн
bu маселени абдан мындай карап, президент айтты деген болбойт, барыбir жумуш. Президентти мен колдойм чындыгында. Тарифти көтөрүш керек. Бирок сразу 50 тиын 1 сом деген жана жеткизебиз, максимум тигезген деген болбойт. Акырындап талдап, анан биринчи азыр 70%, 60% ескилеген жеткен жабдыктарды алмаштырганда биринчи очередтерин канча, ушуга канча акча керек деп. Мына өзүм эле баягы нестен şu men surasam жетекчилерин акча жетпей атат эчтеке деп. Ошон үчүн туура түшүнүш керек. Ичинде көп маселелер бар бизде. Анан дагы бир маселени айтып коеюн, туура түшүнүш керек. Мен чоңдорго да айтып коеюн, бул тийиштүү органдарга да могу сатып алуу жөнүндө. Мисалы үчүн баягы тендер уюштуруп өзүнчө закон бар да. Ошонун кичинекей энергетleri жеңилдетсе болот эле. Ушулар тендер уюштурабыз деп туруп, баягы абалдар же сатып албай, же убакыт анын сроктору бар. Азыр мына баягынкы өткөн жылга сатып алып турган жабдыктар эмки жылга өтүп атат. Ошону кечиктирип атканда шарттар бар да, ошон үчүн дагы кошуп кетерим. 17 миңге жакын энергеттер иштейт. Алардын эмгегин баалаш керек. Урушпаш керек. Анан эле биздин кыздар, биздин балдар, ошолордун эмгектери чоң. Күнү түнү вактыда турушат. Суукта, ысыкта 30 метр тиги стаблга чыгып ошону оңдоп атышат. Анан эле келип ошо жегиштер деген болбойт. Чындыгында эле жебишкенди жазалаш керек, ашыларга тийиштүү эмелерди кылыш керек. Бирок энергеттерди бир кезде 80 жылдык энергеттер болгондо бирөө басып келип поздравить, эмне куттуктаган жак. Ушул туура эмес, энергетика кылган мамиле ошондой болчу. Токтогул кестерин кимде урган? Баягы геройлор, серый, хурийиптер, геройлор, ошолор урган. Ошолордун эң жокун эстеп, ушулар энергеттер ушундай баа, ушундай эмгек кылды эле деп койсо эмне? Энергеттер ошону ушунга чейин таарымчылык антпеш керек. Энергетика болбосо, техникалык прогресс эмес, социалдык, экономикалык өнүгүү мүмкүн эмес. Шуну туура түшүнүшү керек. Мына элибизде туура түшүнүшүн ушуну. 1-5 мүнөт свет өчүп калса, эмне болобуз? Чакчылыкка түшүбүз. Анан жанакы баягы күнү министр туура айтты жогорку кеңештен. Бизде ушунчалык кээ бир көмөкчүлөрдөр бар, мисалы үчүн. Баасы $1 миллион турган. Жанакыны өчүрбөй койсок, кичинекей ограничение күйүп кетсе, андан жалп облус өчүп калса эмне болот анан? Туура түшүнүшү керек ушуну. Кундузайым, ушу баа саясаты боюнча сиздин пикириңиз жогоруда айтпадыкпы? Ар кандай пикирлер болуп атат. Эми азыр коомдо дагы наразы болгондор жок деп айтуу мүмкүн эмес. Наразычылык бар, кымбатчылык болуп атат, бул эми дүйнөлүк тенденция болуп атат. Ошондой учурда баягы эл дагы наразы болбогондой, эми бул быйылкы жыл менен чечиле турган маселе эмес, келечек жөнүндө сөз кылып атабыз. Дүйнө жүзүндө азыр мына жаңы түшүнүк кирди. Мындан 10 жыл мурун энергетикалык көз карандысыздык деген. Бул мамлекеттин көз карандысыздыгы азыр ошол энергетикага байланган. Эгерде сен өзүңдүн ичиңдеги генерацияны өстүрбөсөң, өзүңдөгү ошо энергетиканы мындай сактабасаң, ушундай мамиле кылсак, биз кийин кошуналардан көз каранды болобуз. Кошуналар менен мындан кийинки бир 5-10 жылдыкта мамилебиз кандай болот, аны бир Кудай билет. Эгер өзүбүздүн энергетикабызды өндүрбөй, өзүбүздүн генерациясын өндүрбөй, импортко көбүрөөк басым жасап, 60-70% чейин импортты жеткизсек, биз анда как мамлекет өзүбүздүн көз карандысыздыгы жоготкон болобуз. Билесиз, былтыр 1 жыл мурун 2 сааттык blackout болду. Центральный Азия боюнча свет өчкөндө биз эмне болдук? Болгон телефон, акча төлөмүң, үйүңдөгү болгон жабдууларың керек болсо азыр машиналарды дагы электромобилге өткөзөбүз деп атабыз. Тиричилик, жашооң токтойт. 21-кылымда адамды электроэнергиядан ажыратып коюш, бул сенин жашоого болгон фундаменталдуу жашоого болгон укугуңдан ажыратып койгонго аз барабар. Ошого тете. Сен жашабайсың, сен жоксуң, как будто тебя и нету. Ошондуктан биз ошол мамлекетибиздин көз карандысыздыгы да сактайлы десек, ошол өзүбүздүн генерацияны өстүрүп, түшүнүү менен кабыл алып, жанагы жогоруда мен айтып өткөндөй экономикалык жагына көбүрөөк басым жасап, саясатташтырбай, ошо саясатка байланганын ажыратышыбыз керек. Бул биринчиси да. Экинчиси, мындан дагы энергетикага суроо талап көбөйөт. Быйылкы дефицит 3 миллиард болсо, кийинки дефицит мындан дагы геометриялык прогресс менен өсүшү мүмкүн. Себеби калктын саны көбөйүп атат.
ошол эле экономиканы жакшы ниетти коелучу, экономика 5%га өссө жылына 200 мегаватт генерация кирип турушу керек. Жанагындай чоң камбарата гэсти салганда, ал эми бул нан бышырып аткан жумуш эмес да, бул көп жылдык эмгекти талап кылынат. Эгер 5 жылда салынып бүтсө дагы бул биздин жетишкендигибиз. Бирок анын эле көзүн карабай, биз альтернативаны дагы чогуу кошо өстүрүшүбүз керек. 90 параллельно 90% биз тоолуу аймакпыз. Шамалдан дагы, күндөн дагы жана башка альтернативаны пайдаланышыбыз керек. Сиздер билесиздер, пандемия учурунда бир болбогон дары-дармек, 300 сомдук дары-дармек 3000 сомдон алганбыз. Гепарин, по-моему. Керек болгондо. Ошондой эле биз бүгүн 1 сомго нааразы болуп атсак, эртеңки күнү 5 сомдон дагы бергилечи, ошол болсо да алабыз деген акыбалга жетип калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан ага жеткизбей, политиканы туура коюп, бирок өтө баягы карапайым элге өтө мындай оор да келбеш керек да, 2 эсе дагы көбөйтпө, же инфляцияга байлап, же болбосо 3 жылда бир жолу 5-10 тыйындан өстүрүп отурса, по умолчанию аны жарыялап эле биз билебиз, ошого байланган экен деп, ошентсе мүмкүн жеңил болмок. Убактыбыз өтө аз калды. Жыйынтыктоочу сөз агай. Кризистен кантип чыгабыз? Эми бул баа саясаты азыр 23 тыйынга жогорулатуу бул эми аргасыз иш болуп атат, азырынча. Бирок башка дагы жагдайлар бар. Аргасыз эмес, керектүү. Нерсе бул айтып атам 15-жылы эле 1 сом кылыш керек эле. Азыр болжол 2 сом 50 тыйын болуп калыш керек эле. Айла жок, ушундай акыбалга келдик. Ошол 15-жылдан бери 7-8 жылдан бери 1,77 тыйында олтурдук. Анан дагы негизги маселе мына келечекте. Ошо камбаратта бирди 3 миллиард болот, 10 жылда бүтөт дейт. Ошону жылга бөлгөн акчаны көбөйтсө 5 жылда куруга болот. Мына 3 республика курабыз деп атабыз, 200 миллиондон чыгарсак, жылында 600 миллион иштетсек 5 жылда куруп койсо болот. Ошону айткым келет. Анан дагы бир маселе, мына Кара Кечеде жылуулук станция куруш керек. Ошо баягы суу азайып калган, көбөйүп калгандыгы ошол таасир этпейт, иштей берет. Мына тетистин жартысын ошо жака алып барып койсо, көбүрөөк электр энергия арзан бермек. Көмүрдү ташып келүү үчүн кымбаттап кетет. Биякта 1300 болсо, бул жер 4,5 болуп кетип атат. Ал жерде 50 километр жерге ташып барып эле арзан болот эле. Анан кийин ал станция круглый сутки толук иштей алат да. Бул жерде баягы тепловой режимде жакысын 250 мегаваттан ашык бербейт. Кем иштейт. Ошондой бир негизги моменттерди айтып коеюн дедим. Рахмат агай. Жыйынтыктоочу сөз кыскача. Жыйынтыктоо сөз эми Кудай буйрса бул менен бүтүп калбайт. Келечекке ишениш керек. Ошо аткан иштер чындыгында эле азыр бул жаңы бийлик келгенден бери көп иштер жасалып атат. Аны бул жерден кайталоонун кереги жок. Өзүңөр көрүп турасыңар. Тиги Эмиратка барабы, Японияга барабы, өзүнүн министрлери дала бар, шенереттер дала барып, инвестиция деп жүрүшөт, бекеринен эмес. Анан жана тариф деп кичинекей бир сөз көтөрүп койдук. Инвестор эч качан моундай тарифке келбейт, сөзүн ачыгы керек. Ал салган капиталын кыска убакытта алыш керек. 50 жылдан кийин кереги жок ал акчанын. Ушул жагы да бир себеп болуп турат да. Анан чындыгында эле бул элге да, жерибизге да бул киши айткандай азыр колдонуунун 70% эл колдонуп атат. 40-30% өнөр-жай жана айыл чарбасына кетип атат. Ошентип эл, конечно, түшүндүрсөк түшүнөт. Эл түшүнүктүү, мындан катуу зам болгон, мындан кыйын зам болгон. Силер сурашканда чындын мүмкүн көрбөй калдыңар, бул экөөбүз билебиз. Мындан кыйын заманда кыргыз көтөрүлгөн. Кыргыз элине айтарым, баш тылды таштабаш керек, баш тылды чөгөрбөш керек. Кичине туура түшүнүп, көтөрүлүп аткан маселеге өңгөчө энергетикага жакшы мамиле, туура мамиле кылбасак, энергетиканы отургузуп коебуз. Ошон үчүн энергетиканы тийиштүү деңгээлде кармаш үчүн көп кат кылыш керек. Биринчи очередь кубаттуулукту көбөйтүш керек. Мына азыр баягы министр айтпады, тети жогорку нарын каскадынан баштап Ат-Башинский реконструкция болот, Куланак кеси 100 мегаватт кетип атат. Токтогул бүтсө жана 240 мегаватт кубаттуулук кошулат. Ошон үчүн булардын баары чындыгында эле иштелип чыгуучу, бүтүрүүчү иштер. Ошон үчүн Кудай буйрса баары жакшы болот деп ойлойбуз. Төрт элибиз туура түшүнсүн айтылган, коюлган маселелерге. Анан чындыгында эле арабызда бар өксүк саясатчылар баягы ошолордун ырдап, чырын-чырдап
Мен кыймын дегендер бар, жолдон бузуп кетчилер бар. Ошолорго ишенбеш керек. Туура түшүнүш керек, саясат туура түшүнүп, саясат менен могу жерден туура көтөрүп атабыз. Баарыбыз эле саясатчы болуп келдик. Столго чыга калсалар мен кыймын стиги туура эмес деп сону ташташыбыз керек. Алдык бычындыгы жаман эмес. Мына Кудай буйрса, жакшы иш, жакшы нерселер азыр аткарылып атат. Аманчылыкты тилесе Кудай буйрса баары жакшы болот. Кундузай. Менин оюмча тариф саясаты дагы бир жолу кайталап коеюн. Саясатка айлантпай экономикалык көз карашта карашыбыз керек. Себеби эгер бүгүн 1 сомго нааразы болуп атсак, эртең 10 сомдон алып калбайбыз дегенге эч ким бизге кепилдик бере албайт. Ошондуктан бул биринчиси, экинчиси кредит доверия народа деп коет. Элдин дагы ишенимин алып, ошол энергетикага кетип аткан акчалар кандай сарпталып атат, ошол ачык айкын болсо, мүмкүн азем баарында эле интернет бар, сайтка ачык жүргүзсө, кандай болуп атканын айтылса, мүмкүн эл дагы ошого ишенип, Шашырбаш керек. Ошонун артынан дагы колдомок да. Негизи көбүнчө жабык болгондо, информация жабык болгондо ар кандай сөздөр пайда болот. Имиштер пайда болбош үчүн баарын ачык айкын көрсөтүш керек. Алынып аткан карыз акчалар, кредиттер каяка действительно по назначению кетип атабы, возвратность денег кандай болуп атат, ошол болсо, мисалы үчүн баарыбызга эле жакшы болмок. Өтө аз калды, 2 сөз. Ушул каражат кетип атат, тиги урдалып атат деген энергетиктерге шек көп эле болчу. Андай жок. Бизде мынакей 60 жыл мугалиммин. Байкап турам, ким эмне болду, ким соттолду, ким каралды, энергетиктер бирөө соттолуп камалган жок. Таза иштеп келатат баары. Ошону эл түшүнсүн. Эми болду баягы, положим, бир кудам счетный палата иштечи, Камбарата 2 курулганда Россиядан 300 миллион карыз алганбыз. Ошону 100 миллион иштелди, 1 миллиард сом урдалыптыр. Счетный палата. Андай болду, конечно. Рахмат, урматтуу коноктор. Дагы бир жолу убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн ишиңиздерге ийгилик, бекем ден соолук каалайм. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушу менен программабызды жыйынтыктайлы. Айта кетчү нерсе, эгер сизде коомдо түйшөлткөн, талаш жараткан маселеңиз болсо, биздин редакцияга кайрылсаңыз болот. Албетте, элдин астына чыгарып талкуулаганга даярбыз. Ал эми биздин берүүлөрүбүздү, биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан көрүп турсаңыз болот. Берүүнү мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улансын, саламатта туруңуз.